Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы ышкыбоздору, амансыздарбы, кандайсыздар? Күнүңүздөр берекелүү болсун. Чүй боорунда кар жаап, ушунчалык күн чыгып азыр кооз көрүнүп атат. Ушундай кооздукка дагы коозду кошуп турган экран астындагы таза кандуу данчак жылкысын көрсөтүп беребиз. Көрүп турасыздарбы? Күлүгө окшойт. Мына ушул сатылат. Биринчи дарегин айта кетели. Биз Чүй облусунун Сокулук районундагы Совхоз Фрунзе айылына келдик. Таза кандуу, асыл тукум чарбадан келген, паспорту менен кошо. Мына ушул айгыр. Көрсөтүп бермекчибиз, карап туруңуздар. Бул аттын ээси Мирлан абабыз. Азыр өзү кармап турат. Ат боюнча сурай берейин анда. Мирлан аба, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кооз жылкыны кармап алыпсыз, Мирлан аба, бул табуреткасы турат. 2014 деген, ошондо. Паспорту азыр менде, туугандар. Паспортта көрсөтөмүн. Азыр колумда турат. Мына паспорт ичинде аты кандай дедиңиз эле аттын? Аттын кличкасы паспортта Смоленск деп турат. Мына ала Смоленск деп турат. 2014 туулган, көрдүңүз? 09-02-2014. Атты караңыздар. Мына паспорту менен келген асыл тукум чарба. Чарбадан чыккан племенной. Мына арткы сол бутунун шыйрагы ак. Пешенесинде, кашкасындагы мына кызыл менен чыйылып тургандарды көрдүңүздөрбү? Оң мурдуна бир аз ооп турат. Дал өзү эми көрдүңүздөр, кана. Мирлан аба, бул айгыр качан келген Кыргызстанга? Июндарда келди. Быйыл келди. Кандай экен анан улактарга кичине киргизип көрдүңүзбү? Улактарга өзүм чаптым, бир 2 жол чаптым. Атак бул мындай жалпы айтканда улакты анча көрө элек жылкы экен да. Ооба, 2 жол чаптым да. Үйүргө коюп көрбөдүңүзбү? Үйүргө негизи ушакта коюлган экен. Россиядабы? Жүрөктүү жылкы окшойт, Ооба, топко галага кириши вообще кайтпайт. Аттардын үстүнө минип өтөт да. Бу көкүрөктөр дагы мына. Мейли көкүрөктү айтпайм, аны суусаңыздар чыгат. Колтуктун кенендигин көрдүңүздөрбү? Баары жакшы экен да. Таза кандуу данчак айгыры. Кандай, сиздерге жактыбы? Жылкы деген ушинтип адамды суктандырып турса, Эми канчага сатат экен, ошону сурап коеюн, дагы кошумча суроолорду берем. Мирлан аба, бул баасы канча болот мында эми? Баасын жөндүү эле баа коюп атабыз. Просто караганы неме болбой, убакыт болбой, кароо жок болуп атат да. Өзү шаарда турганга байланыштуу 250 миң деп эле койдум. 250 миң сом. Көңүлүңүздү жакшыраак таап сүйлөсө түшүп бере бересизби? Эми бир аз сүйлөшөбүз, көп эмес. Туугандар, бул жагы сиздерден турат. Экран астындагы номерлерге бисмилла деп чалыңыздар. Кооз жылкы экен. Кандай анан жаман характерлери жокпу? Жок, вообще жок. Азыр оору сыркоосу жокпу жылкыда? Жок. Таза, Кечегиде такалатканбыз, такалатканда 4 бутун жанагындай өзүн такага асып такалай турган жерлер бар экен, такачылар ошондойго такалагандан аркаңкы бутун билбейм. Не бол, уруп алдыбы? Жок, жанагындай байлайт экен жипке. Байлаганда чыгарам деп силкип бир аз оорусунуп турган. Ал жакшы. Бутуну созуп алган сыяктуу болуп калды кандай ошондо? Мындай байлап койсо бутун өзү моундай сылтты да, бошоном деп, Бирок башка немеси жок. Ат өзү таза. Келтирдиңиз, ачыгын эле айтып койдуңуз го? Болгон да. Мына көрсөттүк туугандар, ашыкча сөз жок. Эми жылкыны көргөндө өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Анда эмесе чалыңыздар, байланышыңыздар. Биз видео жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө.